Түз эфирде жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышы, студияда мен Нуржамал Алымкулова, саламатсыздарбы? Өлкөдө коронавирус жуктурганы жаңы учур катталганы жок. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Бүгүнкү күнгө карата 42 адам инфекцияга кабылган. Бейтаптар Бишкек шаарындагы республикалык клиникалык инфекциялык ооруканасына, Ош облустар аралык клиникалык ооруканасына, Нокат аймактык ооруканасына, Ала Бука аймактык ооруканасына, Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасына, Баткен облустук бириккен ооруканасына жаткырылып дарыланууда. Учурда обсервация 585 адам жатат, жалпы 2014 киши бар болчу, калганы кечээ үй карантинине чыгарылды. Обсервациядан чыгарылгандар эрежени так сактоосу зарыл, антпесе жоопко тартылмакчы. Лабораториялык изилдөөлөрү тастыкталбагандыктан, андан сырткары эпидемиологиялык анализ негизинде обсервациялардан бүгүнкү күндө кечээ 2014 жаран болгон, азыр 585 жаран калды. Үйгө кетирилген жарандардын баары сөзсүз түрдө үйдө карантинде сакташ керек, үйдөн чыкпаш керек, үйүндө атайын өздүк гигиенаны сакташ керек. Дагы эгер жөтөл же болбосо денесинин табы көтөрүлсө, өзүн начар сезсе, жергиликтүү үй бүлөлүк медицина борборлорунун врачтарына кайрылыш керек. Же болбосо 118-112 телефондорунда ыкчам телефондук линияларга кайрылса, аларга медициналык кызматкерлер келип, көрүп, атайын жардам көрсөтүп, андан сырткары керек болсо, ошол территориалдык ооруканаларга госпитализацияланат. Айрым аймактарда жарандардын укуктарын жана эркиндигин убактылуу чектөөнүн өзгөчө чаралары жана алардын кошумча милдеттери белгиленди. Президенттин айрым аймактарга өзгөчө абал киргизүү жөнүндө жарлыгына ылайык 2020 жылдын 25 мартынан саат 8:00 баштап 2020 жылдын 15 апрелине чейин 8:00 чейин өзгөчө абал киргизилди. Өтүүгө уруксат берүүчү документи бар ички иштер органдарынын медицина жана мамлекеттик кызматкерлерден тышкары бардык жарандардын кыймылы саат 20:00 7:00 чейин түнкү убакыт чектелет. Коменданттык саат киргизилет. Саат 7:00 20:00 чейин азык-түлүк дүкөнүнө, дарыканага, медициналык мекемелерге баруудан тышкары калган жарандардын жүрүүсү чектелет жана өздүгүн аныктаган күбөлүк жана толтурулган анкета болушу керек. Анкетада аты жөнү, телефон номери, үйдөн чыккан себеби, чыккан убактысы, кайткан убактысы, жашаган жери, бара турган жери толтурулушу керек. Саат 7:00 20:00 чейин күндүзгү убакыт өзгөчө абал режими киргизилген аймактардан тышкары каттоодо турган жарандардан башка жарандардын жана шаарлардын жана райондордун жашоо тиричилигине, стратегиялык жана башка мамлекеттик объекттердин ишмердүүлүгүнө тартылган унаалардын жүрүүсү чектелбейт. Өзгөчө абал режими киргизилген аймакка жергиликтүү каттоосу жок жарандардан башкаларга кирүүгө тыюу салынган. Табигый, чийки жана кайра иштетилген түрдөгү тамак аш жана азык-түлүк продуктылары, анын ичинде таңактоочу жана башка коштоочу өндүрүмдөр, дары-дармектер жана медициналык каражаттар, күйүүчү, майлоочу материалдар жана аларга тийиштүү буюмдар, газ баллондорду ташууга уруксат берилет. Ошондой эле коммерциялык банктарга жана турак жай коммуналдык чарба кызматтарына тейлөө кызматтарын көрсөтүүгө болот. Жашоо үчүн маанилүү дары каражаттарынын улуттук тизмесине кирген дары каражаттарын жана медициналык буюмдарды өлкөгө убактылуу мамлекеттик каттоосуз ташууга уруксат берилди. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев кол койду. Бул чечим коронавирус инфекциясынын COVID-19 мындан ары жайылуусуна жол бербөө боюнча ыкчам чараларды көрүү, калкты дары каражаттары жана медициналык буюмдар менен камсыздоо максатында кабыл алынды. Дары каражаттарын жүгүртүү жөнүндө, медициналык буюмдарды жүгүртүү жөнүндө, коомдук саламаттыкты сактоо жөнүндө мыйзамдарына ылайык чечимдерди кабыл алды. Ушул токтом расмий жокко чыгарылганга чейин фармацевтик жана ишкердик иш-аракеттер субъекттерине уруксат берилди. Мындан тышкары ушул токтомго ылайык медициналык беткаптарды лицензиясы жок жана мамлекеттик каттоосу жок убактылуу чыгарууга жана сатылмакчы. Баткенге Өзбекстандан дарыгерлер үчүн дагы 240 комплект коргонуучу каражаттар алынып келинди. Маалыматка ылайык, жерлерде оорудан коргонуучу каражаттар даярдалып, дарыгерлер менен санитардык карантиндик посттогу кызматкерлерге жеткирилүүдө. Облуста дезинфекциялоо жумуштары токтоосуз уланууда. Бүгүнкү күнгө мечит, мектеп, орто жана жогорку окуу жайлар, бала бакча, коомдук тамактануучу жайлар, базар, саламаттыкты сактоо мекемелери, көчөлөр залалсыздандырылууда. Анан биз өзүбүздүн күчүбүз менен дагы эми бийликти карап отурбай
Biz de buna komşulaş өлкөлөр менен Өзбекстан Фергана облысы менен сүйлөшүп, бүгүнкү күндө азыр 500 шул комбинезону бар. Атайын шул врачтар, медиктер, ошо контакт менен иштеп аткан врачтарга жана МЧСтин кызматкерлерине биз ошо костюмдерди сүйлөшүп алдык бүгүнкү күндө. Бүгүн келип бул жерге түштү. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматкерлери аймактарда карантин убагындагы эрежелер жана шарттар боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы билдирди. 24 мартта милиция академиясынын Чүй облустук Ала Мүдүн райондук милиция кызматкерлери Ала Мүдүн райондук мамлекеттик администрациясынын өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн санэпидемстанцияларынын өкүлдөрү менен биргеликте Ала Мүдүн районунун аймагында жергиликтүү жашоочуларга коронавирус илдетинин жайылышын болтурбоо боюнча өкмөттүн талаптары түнкү маалда жана карантин учурунда өспүрүмдөрдүн сыртка жүрүүсүнө жол бербөө боюнча ата-энелер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Иш-чара учурунда 38 унаа менен 56 айылдын 224 көчөсүн кыдырышты. Андан сырткары коопсуздуктун шарттары менен алдын алуу эрежелерин так сактоо боюнча маалыматтар берилген. Рейд өткөрүү учурунда Ала Мүдүн, Ленин, Лебединовка, Маевка, Таштөбү айылдарынын жергиликтүү жашоочуларына коронавирус илдетинин жайылышын болтурбоонун жолдору түшүндүрүлдү. 23 мартта УКМК жүргүзгөн ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында жалган маалымат тараткан Ош областынын Араван районунун Тепе-Коргон айылында туулган Шабдан Боронбаев аныкталып кармалды. Ал соц тармактар аркылуу коронавирусту бийликтегилер атайын ойлоп тапкан жана ага каршы вакцина бар экен, аны сайдырбагыла деген жалган маалыматтарды тараткан. Ал текшербестен тараткандыгын мойнуна алды. Ал текшербестен жалган маалыматка ишенип аны тараткандыгын мойнуна алып, жалпы элден кечирим сурады. Учурда анын ишине юридикалык баа берилүүдө. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коронавирустун таралышы боюнча жалган маалыматтарды, ушактарды тараткан тараптарды аныктап табууга багытталган иш-аракеттерди жүргүзүүнү улантууда. Ошол эле учурда жалган маалымат тараткандар мыйзам чегинде жоопко тартылаарын эскертет. Жазган постторум боюнча өзүм ойлонуп көрүп, бул эмоцияга алдырып, ушул ачуу үстүндө жазып алганымды түшүндүм. Жана ушул ишиме өзүм өкүнүп, кыргыз элинен кечирим сурап, коюнуп, кечирим сурайын деп чечтим. Ош шаарында бир капунду 2000 сомго чейин жогорулатып сатып жаткан соодагер кармалды. Финансы полициясынын кызматкерлеринин рейди учурунда калаанын Кулатов Кечи районунда Ак Ниет соода дүкөнүндө бир капунду 1800-2000 сомго дейре наркын көтөрүп сатып жаткан учур аныкталып, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Маалыматка ылайык, соода түйүнүнүн ээси эрте менен 30 кап биринчи сорттогу унду түшүрүп, бир кап унга бааны 1800дөн 2000ге чейин өз алдынча мыйзамсыз көтөрүп сатканы аныкталды. Анткени монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин буйругуна ылайык бааны өз алдынча көтөргөндөргө мыйзам чегинде жазана салынууда. Адистердин айтымында жеке ишкерлер биринчи жана экинчи сорттогу унга наркты 29 сомго чейин көтөрүүгө уруксат берилет. Коронавирусту жайылтпоо максатында киргизилген өзгөчө абалдан пайда көздөгөн шылуундар аныкталып, кылмыш иши козголгон. Базардагы Ош шаарындагы дүкөндөрдөгү ундун жана башка продукты питен тамак аштарга баалары көтөрүлбөөнүн алдын алуу, ошо иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Аптекалардагы бет каптарга болгон бааларды көтөрбөө жөнүндө ошо боюнча ыкчам иш-чаралар жүрүп жатат. Азыркы бүгүн бул Ош шаарында жайгашкан Ак Ниет супермаркетинде ушул ундун баасы антимонополия тарабынан чектелген баадан жогору сатылып аткандыгы жөнүндө аныкталып, азыр тергөө амалдары жүрүп жатат. 2019 жылы каржылоонун бардык булактарынан республиканын 38 айылынын ичүүчү суу менен камсыздоо системалары калыбына келтирилип, жаңы объектилери курулду. Натыйжада 47 миңден ашык адам ичүүчү суу менен камсыз кылынды. Мындан тышкары 2019 жылы жалпы суммасы 100 миллион АКШ доллары болгон 7 долбоордун макулдашуусуна кол коюлган. Аны жүзөгө ашыруунун натыйжасында 150 миңден ашык жаран ичүүчү сууга жеткиликтүү болот. Кол коюлган долбоорлор төмөнкүлөр.
Ырзааке, Ден Булак жана Куршап жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын суу менен камсыз кылуу системаларын реабилитациялоо долбоору, Жалал Абад шаарынын суу менен камсыз кылуу жана канализация системаларын реабилитациялоо долбоору, Исфана шаарынын суу менен камсыз кылуу системасын реабилитациялоо долбоору, Кербен шаарынын суу менен камсыз кылуу системасын реабилитациялоо долбоору, Айыл жергесинин суу менен камсыз кылуу системасын жана санитария өнүктүрүү долбоору, Нарын облусундагы айылдарды суу менен камсыздоону жана санитарияны өнүктүрүү долбоору, көп тармактуу ишмердүүлүктү чакан колдоо, Кыргыз Республикасы үчүн чакан сарптоолорду каржылоо механизми долбоору. Учурда бул долбоорлор боюнча ички жол жоболорду жүзөгө ашыруу боюнча иштери жүрүп жатат. Белгилей кетсек, 2026 жылга чейин калктуу конуштардын ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана агындуу суу системаларын өнүктүрүү стратегиясынын алкагында 8 миллиард 882 миллион сомго республикадагы 425 айылдын суу менен камсыз кылуу системасын, ошондой эле 4 миллиард 48 миллион сомго 27 райондук борбордун агынды суу системасын куруу жана реабилитациялоо боюнча иштерди аткаруу каралган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарды өзгөчө зарылдык болбосо сыртка чыкпоого, эл чогулган жерлерге барбоого чакырабыз. Биздин жаңылыктарды жана башка программаларды ЛТР Маалымат аттуу YouTube каналынан толугу менен көрсөңүздөр болот. Ушул сааттарга алынган жаңылыктардын топтому мына ушулар болду. Кезектеги чыгарылыш менен саат 16:00 таныша аласыздар. Саламатта туруңуздар.